Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз номер 10 Манас атындагы мектебинде турабыз. Биздин эфир Балыкчы шаарына көптөгөн жакшы нерселерди жасап жаткан инсан тууралуу болмокчу. Бүгүнкү чыгарылышта биз Сынар Абамуслимов менен Балыкчы шаарында ишке ашырылган долбоорлорун тууралуу кеп кылмакчыбыз. А дегенде агай өзү тууралуу айтып бермекчи. Менин аты жөнүм Абамуслимов Сынарбек Кубанычбекович. Ошо 2001-жылы университетти жогорку окуу жайын аяктап, андан кийин кайра экинчи жогорку окуу жайында аяктагам. Биринчи кесибим бул теолог, дин таануу боюнча адисмин. Ал эми экинчи кесибим болсо тарых бөлүмүн бүтүргөм, тарых мугалимимин. Бул эмгек жолумду биринчи эле Ош мамлекеттик университетинин Арашан гуманитардык институтунда мугалим болуп баштагам. Ал жакта 3 жыл эмгектенгенден кийин мени Нарын облусуна которушкан. Нарын облусунда областык диний маселелер боюнча облусту 3 жыл жетектедим. Андан кийин Бишкекке келип, Бишкекте дагы ошол теология кесиби боюнча көп жыл эмгектендим. Чүй облусунда да иштедим. Андан кийин Балыкчы шаарына келип, Балыкчы шаарында жеке иштер менен алектендим. Жеке иштер дегенде бул эми кайрымдуулук, калктын аярлуу катмаларына жардам берүү, жана ошондой эле кароосуз калган же болбосо зорлук зомбулукка дуушар болгон балдарга кам көрүү максатында мээде менен кеңешип ошол багыт балдар кризистик борборун ачканбыз. Ал борбор бул жылга чейин аябай ийгиликтүү иштедик. Ушундай балдарыбызга биз кам көрдүк дегенде убактылуу жатаканасын, тамак ашын, кийим кечесин баардыгын камсыз кылып, колубуздан келген тарбияны бердик. Буга чейин 84 баланы тарбиялап чыгардык. Бул 84 баланын ичинен да кээ бирөөлөрү биздин колубузда калгандар да болду, эч кимиси жок. Аларды да мектепти бүтүрүп, андан кийин дагы башка бир кесиптин ээлери кылып, биздин колубуздан дагы турмушка, узап турмуш жолуна аттангандар да болду. Тайата тайне болдук. Эми бул жолубузда баягы өтө оор жумуш да. Балдарды багуу башка нерсе, ал тамак аш, жатакана менен камсыз кылуу бул башка нерсе, бирок ошол балдардын тилин таап, алардын психологиясына оң таасир берүү, аларды түз жолго багыттоо бул өтө оор иш да. Бирок ошол иштердин баарын колубуздан келишинче аткарып, ойлойм ошо биздин колубуздан чыккан 84 бала да турмуштан өз ордун табышты, калгандары дагы окууларын улантып окуп жатышат. Багыт балдар кризистик борборун кантип ачып калдыңыздар эле? Ушул балдар турмуштук оор кырдаалга туш болгон балдар дагы балыкчыда эмес, жалпы Кыргызстан аймагында бар. Анан балыкчы бул баягы ички миграциянын да борбору болуп калат да. Себеби баягы кыш болбойт, климат жакшы, аба ырайы туруктуу, ошон үчүн ушундай турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөрү балдардын көбү башка жактан көчүп келгендер да көп болот балыкчыга. Ошолордон улам бул балдар кароосуз калды же болбосо зордук зомбулукка, үй бүлөлүк зордук зомбулукка дуушар болгондор, ар кандай турмуштук оор кырдаалга дуушар болгон балдарга кам көрүү маселеси келип чыкты да. Анан муну ошол убактагы шаардын вице-мэри Бегайым Кадыровна экөөбүз кеңешип, ушундай бир жай ачалы, кризистик борбор, ушул балдарга кам көрөлү, балдарыбыз каралбай калбасын, бул балдардын келечеги болбой калат деп кеңешип, анан ушул маселелерди козгоп, мээде атайын имарат бөлүп берди. Мээде имарат бөлүп бергенден кийин биз болсо проектлер жазып, өзүбүздүн каражатыбызды кошуп, анан ушул борборду ачканбыз. Балыкчы шаарында ден соолугунан мүмкүнчүлүк чектелген балдар үчүн коррекциондук класстар ачылган. Кененирээк айтып берсеңиз? Бул коррекционный класстардын ачылышы дагы бир өзүнчө себептерге дуушар болду да. Биз жана кризисный центрда турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар менен иштеп жүрдүк да. Анан ошол эле убакта менин эң күчү балам синдром Даунова алып төрөлүп калды да. Анан алып төрөлгөндөн кийин биз ойлодук да, бул балдар баягы адам жаңы бул нерсени укканда баары бир ойлонот экен да, мындай балдар барбы же мен делеби деген сыяктуу ар кандай ойлор келет да. Анан изилдеп баштасак, мындай мүмкүн чектелген балдар Балыкчыда абдан көп экен да.
Анан Создаштан менен сүйлөштүк, Мейрем менен сүйлөшүп, ушул балдарды дагы бир жолу тактап чыгалы деп анан үймө кыдырып, ушул балдардын баарын тактап чыктык. Жалгыз эле синдромдо эмес, башка диагнозда балдарды да тактадык. Бул өтө көп экен да. Анан бул балдарга балыкчыда бир атайын түзүлгөн шарттар жок экен. Себеби көп ата эне тартынып, уялып, коомчулукка чыгаргандан да уялып, үйлөрүндө чыгарбай эле кармап жаткандар да көп экен. Же болбосо бир баласына кам көрөйүн десе, түзүлгөн шарттар да жок экен. Же бизде жеткиликтүү адистер жок, аларга керектүү. Же бир өзүнчө бир имараттар, же болбосо мектеп алып келенсе, ал жакта дагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын көбүнчөсү баягы үйдөн окуганга, же болбосо бир коррекционный класска муктаж болушат экен. Ушул шарттардын баары бизде жок болгондуктан биз кеңешип, билим берүү бөлүмү алакта Нургүл Сапаровна, Бегайым Кадыровна болуп кеңешип, бир коррекционный класс ачалы деген чечимге келдик. Анан ушул чечимге келгенден кийин эмне кылдык? Биз проектти жаздык. ТИКА уюмуна проектти жазып, Манас мектеп ушул 3 классты бөлүп берди. Ушул 3 классты 1 миллион 200 миңге башынан аягына чейин толугу менен ремонттон өткөрүп, жана керектүү жабдуулар менен камсыз кылып, ошол эле убакта бул жак жасалып атканда билим берүү министрлигине биздин билим берүү башчылыгы Нургүл Сапаровна кайра барып, ошол ачылганына уруксат алып, анан ошол эле убакта штат ачтырганга да жетиштик да. Бирок бул жерде ача электен мурда биз муну немеден кылдык да. Азыркы Шола борбору деп турбайбы? Садиктин бир бурчу МЖКдагы. Ошол жердеги садикке өзүнчө бир капталын алып, ошол жерге атайын Бишкектен 2 логопед, 1 психолог контракт менен алып келип, 1 жыл ушул балдарга кызмат көргөздүк. Ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул балдарга кам көрүш керек, логопед, психолог, аботерапевт деген сыяктуу кесиптердин ээлери керек. Бул кам көрбөсөк балдар эртеңки келечеги жок болуп калат, коомго аралаша албай, социализация болбосо, бул эртеңки коом үчүн дагы, үй бүлө үчүн дагы бул өтө оор маселе болуп калат да. Анан ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол 2 адис алып келген 3 адисибиз 1 жыл иштеди, ал жерде 1 жыл бекер кызмат көрсөттү. Андан кийин эмне кылдык? Бул балдарга мектеп жашына келип калган балдарды эмне кылабыз деген маселе чыкты да. Анан ошонун негизинен улам биз өзүбүз проект жазып, анан ушул класстарды ачтык. Анан бул класстар 2019-жылы ачылган. 2019-жылдан бери иштеп келе жатат. Бул эми коррекционный класстын программасы жеңилдетилген программа болуп эсептелет. Ошол эле убакта бул начальный класс, башталгыч класстын гана программасы болот да. Себеби мамлекеттин программасында ушундай болот экен. Коррекционный класс ачылса, бул 5-класска чейин гана болот. Андан кийин бул жерден бүтүп чыгышат. Бүткөндөрдүн баягы жакшы аяктагандары, ден соолугу дагы жакшылары, мүмкүнчүлүгү барлары кадимки класстарга кошулуп окуп кетишет. Ал эми калгандары болсо кайра башка жерлерден, же болбосо үйүнөн, же болбосо бир менчик мекемелерден окууларын улантканга мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок эң негизгиси бул жерден баягы тамга таанып, өзүн өзү камсыз кылууну, кийинип чечүүнү, партага отурууну, мугалимди угууну, ушул нерселердин баарын ушул жактан алгачкы немелер баягы турмушка болгон даярдыктарынын эң башка этаптардын баарын ушул жерден өтүшөт. Бул жерде башталгыч класстын мугалими, анан логопед мугалими эмгектенет. Аларда колунан келишинче кызматтарын көргөзүп атышат. Кудай буюрса быйыл май айында 1-чи бүтүрүүчүлөр чыгат. Ал эми былтыр 3-декабрда болсо, баягы мүмкүн чектелген адамдардын күнүнө карата биздин маданият үйүндө дагы бул класс өзүнүн маданий номерлерин, сценкаларын аткарып беришкен. Абдан жакшы, чоң рахмат. Тынар агайдын аракети демилгеси менен ачылган Манас мектебинде жайгашкан коррекциондук классты көрүп, агай менен баарлашып, андан кийин Бакыт кризистик борборуна бардык. Ал жакта азыр ремонт иштери жүрүп жаткандыктан ичин тарта алган жокпуз. Тынар агай бул Багыт борборунда пландалып жаткан иштери тууралуу бөлүшө кетти. Ошо биздин Багыт кризистик борбору жана айткандай, бул жер
бул жылга чейин кызмат кылды. Азыр бул жерде кризис центр катары иштеткенин токтоттук. Себеби дегенде ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мектепке чейинки кам көрүү максатта реабилитациялык борбор кылып ачалы дедик да. Биз коррекционный класс ачылганы менен бирок мектепке чейинки кам көрүү бизде жок да. Ошон үчүн биз бул аралыктарда 3-4 жыл аралыгында биз ушул жакка иштөөчү адистерди даярдадык. Логопед, дефектолог, психолог, арбайтерапевт жана АФК инвалид спорт инвалидов деп коет. Физкультура боюнча да ушул балдарга кам көрүү максатында ушул адистердин баарын даярдап бүттүк. Эми Кудай буйрса бул имараттын ичине ошо адистерге керектүү жабдыктар менен камсыз болоору менен бул жер ачылып ишке кирет. Тынар агай келинчеги менен биргеликте фостерлик үй бүлө окутушунан өтүп, балыкчыдагы алгачкы фостерлик үй бүлө болуп саналат. 12-жылы Кыргыз Республикасынын бир положениясы чыккан да, мыйзам чыккан, бул фостердик үй бүлө системасын киргизүү деген маселе чыккан да. Ушул мыйзам кабыл алгандан кийин 2014-жылдары фостердик үй бүлөгө даярдоо окутуулар башталган. Биз дагы келинчегим экөөбүз тең ошол окууга катышып, балыкчыдагы алгачкы фостердик үй бүлө болуп эсептелебиз. Алгачкы фостердик үй бүлө катары ушул убакка чейин иштеп келе жатабыз жана көптөгөн балдарды да тарбиялап чыгардык. Андан соң Тынар Абымуслимов бул иштерден сырткары ардактуу мугалимдик кесипти да аркалап келе жатат. Кесибим мугалим да. Буга чейин мугалим болуп иштеген, ортодо бул иштер менен иштедим, анан баары бир өзүмдүн кесибимди сагындым да. Анан ошон үчүн баягы быйыл анын былтыр дагы дин таануу сабактары да кирип калды да. Диндердин өнүгүү тарыхый сабактары киргенде да менин кесибим теолог, религиовед, экинчиси историк мугалиммин. Анан мугалимдик кесибимди сагынып 2 жылдан бери ушул Балкчы шаарындагы номер 7 Калыгул Байыл атындагы мектепте тарых сабагына мугалим болуп эмгектенип келе жатам. Былтыр болсо Санарек мугалим конкурсуна катышып, республикада 3-орунду алып, бир жума Ташкент шаарына барып келдик. Тынар агай Балкчы шаарындагы медиация борборунда медиатору болуп дагы эмгектенет. Медиация деген эмне? Медиатор кандай жумуштарды аткарат деген суроолорго агай кененирээк токтолуп айтып берди. Бул медиация кызматы бизге Кыргызстанга кийин эле келди да. Анан ошо кийин келип мыйзам кабыл алынгандан кийин медиаторлорду даярдоо маселеси чыкты. Мен ошо медиаторлорду даярдоо маселесинде чогуу болуп калып, медиатор болуп окудум. Балкчыда мени тандап алышкан. Медиатор болуп окуп, азыр Балкчы шаарынын медиатору болуп да эмгектенем. Медиатор деген бул баягы жарандарды сүйлөшүү жолу менен ынтымакка келтирүү дегенди билдирет да. Бул медиатордун кызматы сот учурунда дагы, тергөө учурунда дагы медиация кызматы колдонулат. Азыркы мыйзам боюнча жарандык иштердин баарын тең сот эмне кылат? Биринчи медиаторго жиберет, медиатордон чечилет. Эгер чечилбей калса, анда кайра сотко барат да. Азыр ушул кызматтар дагы жалпы эле Кыргызстандын аймагында ийгиликтүү иштеп жатышат. Бул долбоорлордон сырткары агай түрк тилин да мыкты өздөштүрүп, Балкчы шаарында түрк тилинин бекер курсун ачкан экен. Азыркы учурда агайдын жумуштары көп болуп, ал жакта Туркиядан келген адам сабак берип жатканын айтып өттү. Курстар шаардагы номер 4 гимназия менен педагогикалык индустриялык колледжде жайгашкан. Курсту аяктагандарга мамлекеттик сертификаттар берилет. Багыт кризистик борборуна барганда агайдын баардык сыйлыктарын көрүп, бир чети таң калсак, бир чети ар бир кылган ишинин аркасынан баар табып, элдин сыйлыгына татып жатканын көрдүк. Тынар агайда Жоңорку кеңештин, облустун, мэриянын жана башка көп жактан бир эмес бир нече сыйлыктары бар экен. Мисалы, агай Ысык Көл облусунун ардактуу атылуу наамынын ээси. Биздин суроолорго жооп берип, өзүңүздүн убактыңызды бизге бөлүп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат, сиздерге дагы ишиңизге ийгилик.